Önerdin jolun uluğan, önerdin jolu suluğan. Oşol nasip kılganda pendege biz ulu til menen baştaylı. Babalarım söylegen sulu til menen baştaylı. Bayrıkı Manas malынан Allah Taala jergege komuştu bergen Kırgızga, ırdaсын деп akınga doğuştu bergen Kırgızda. Dalay dalay zalkarlar o Kıramandın ırçulu. Babalarım baş bolup dalaylar ötken turmuşta. Oşol dalay zalkarlardın uçuğun ulap gelip do jatabız. Kançalagan kalın yurt oşol kılımdap gelgen do salt eken. Kınap gele jatabız. Жақшылардың барысын көгіл тұрушыл экran ел терден барыңа жайып келе жатабыз. Қаншалар келді қақшанып қадімген ашыралы ұстатым. Атам бұрқан баш болып ел ырчысын естебес. Туған бай менен Тайырбек болбосам Замирбекте ақындар. Кечегин елімден өткен қарачы тобыл бұлы тоқтоғыл барпыдай болған асылдар. Ошолордың барыны бүгін айтқанға менен ақым бар. Бұйырсаң елді көнөрдөн өшпөйт қой. Ел бар ошол кезінде қанчалаған жақшылар елдің қалдың есінде. Бүгін қадимгің ошол байқалсаң Жаллабаттың жерінен барпың өскен байырқы Құрманбек өскен төрінен. Ошол Сузақтың келді бұ ерде Абдыманап авабызың айтылу Манас жерінден. Амансыз бұды жанава мына жаштарға бердің білімде. Манасчылық өнерді таптап келе жатасыз. Болбосым 80-дің қырын көздөдің. О дастандардың барысын айтып келе жатасыз. Бүгін да чақырдық мұнан қатайы авам бізге келсе деп. Қатчылық заманда азыр бүтіндей ошол тездіктейді. Телефонға арбалып балдарың шыққан малында. Сіз болсоң келді көнөрдің ошентіп жандандып тұрсаң кадимке. Жаштарға болор камылға амансыз бұ жанава. Андемесе келіңіз байырқы бабаларым ырдаған Жанышбайыш Құрманбек. Болбосо байырқылардың дастанын елген айтып беріңіз. Анда кезекті сізге берейін. Ел тердің төріндің ақтаңдайдың залында ел менен чоғылып сізді көрейін. Эми мен ушу Жанышбайыш дастанын айтып берейин деп келдим. Ушу дастанды айтуудан мурун бир эки ооз сөз. Ушул Манас баш болгон эпостор, кенже эпостор кылымдардан бери элибиз атадан балага калтырып айтып, бир нече миңдеген жылдар бою ушу айтылып, жаштарды тарбиялап келиптир да. Албетте. Ушу мына Батма Кебекова деген эжекебиз фольклорист ушул эпосторду аябай изилдептир. Ошондо Батма Кебекова эжеке айтыптыр мындай деп. Бул Манас баш болгон эпостор, кенже эпостор, дастандар бул элдин күзгүсү деп айтыптыр да. Биз ошо ата бабабыз кантип жашап келген, элди жерди кантип коргоп келген. Ошолорду билиш үчүн биз ушул эпосторду, Манас баш болгон эпосторду, дастандарды билишибиз керек экен да. Эми мен ошо Жанышбайыш дастанынан үзүндү айтып берейин. Эң сонун болот. Жаныш менен Байыш жоо менен кармашып 15 жылдан келет элге. Көп жүрүп калганын себеби Байыш баатыр колго түшүп зынданга салып коет. Байышты чыгарып алам деп агасы Жаныш ошо тегерегиндеги шаарларда, айылдарда аралап, акмалап жүрө берет. Байыш баатырды ошо Сиядат ханды Кытайдын ханы Сиядаттын кызы жакшы көрүп калат да. Жакшы көрүп калат дагы Байышка тамакташып зынданга. Анан ошонун жардамы менен гордон чыгышат. Чыгып анан элге келет. Анан келатчы айтат, эми бу 15 жылдан бери элге бара элекпиз. Элде эмне болуп жатат экен? Бул бойдон кирип барсак болбос деп анан дубана болуп алышып, баштарына куу кийип, бойлоруна көлбөр тартынып, эч кимге билинбей ордого келишсе,
Murun kuruşlarda kolga düşkön Akjol menен Darбаз Nurkan padişanın karlığından faydalanıp hандыкты tartıp alışıp biri Canıştın ayalı Gümüşaydı, biri Canıştın kızı Aysalkın'da almakçı bolup çoğun toy verip buğa karşı çıkkandık üçün Canıştın balası Bayaman'dı darga astırgan jatkan üstünden çıgat. Bayaman 15 yaşta kursakta kalıp törölgön. Bala çakasını görüp Canış Akjol menен Darбазды өлтүрөмүн деп булкунат. Байыш агасын токтоп сабыр кыл. Ким кас ким дос экенин абдан ажыраталык. Эл ким тарапта? Муну байкайлык. Жанада Баяман кандай бала болуп өстү экен? Эр жүрөк болду экен. Же өлүмдөн коркуп, апасы менен эжесин Акжол менен Дарбазга берүүгө макул болор экен. Деп эң алдын Байыш Баатырдын дардын түбүндө турган баланын маңдайына барып, сынап айтып турган жерде дуана болуп. Assalamu aleykim amandaştık bugün gün asılamın darga dev amanat candan tüngüldün akıl oylup karatçı Akjol Borstun balası ajaldan aman kaluga Akjolgo barbı aratçı ayrılsa baktı talaydan adamdın kançın uçaması Allahu Allahu Атаң Жаныш Ербайыш айбыкпай кирчү саңголго батырлыгын билемин кошо жүрүү ошондо ажалдан тирүү каласың апаңды берсең Акжолго нары жалгыз нары жаш хандар менен кармашпа акыл ойло чырагым ажалсыз өлүп калбаска алды кийинин өзүң бил ар кимдин жол ар башка эби келсе ойлонуп эжеңди бергин о Дарбазга Карында калып төрөлгөн каргадай жалгыз баласың апаңды берсең Акжолду ата кылып аласың апаңды кулга бербесең алдына күндө келбесең ажалсыз өлбөй каласың Еркелигиң ел билбейт эси жок кандай баласың эжеңди берсең Дарбазды жезде кылып аласың эжеңди кулга бербесең эркелеп күндө келбесең эрте бир өлбөй каласың эки бектен тайбаган өлүмгө башын байлаган өрттөн кыргандай ой баласың ата дең Акжол колуңду апаңды кулга бербесең Акжол кул билбейт мунуңду акылдан шашпа алакта асыл эрдин кулуну айтканыма көнбөсөң анык шоруң курутtu эл жактырбайт мунуңду эжеңди берип тартууга жездеди Дарбаз колуңду эжең менен энеңсиз эрсинсең шоруңу курутtu Акыл айтам көн балам, айтканыма кир балам, ар намысты ойлосоң аман койбойт бул заман, кандар менен жайлашып калганың жакшы өтүн жаман. Өтө кайрат баш жарат, өксү учат жаш канат, өзүң өлсөң өлөсүң, кошолом деп ким барат, акыл ойло чырагым, ата энеңди ким багат, Аллаху, Аллаху деп Баяманды сынап турду эле дейт. Анда Gümüşay көзүнүн жашын төгүп Баяманга карап, дуаналарым туура айтат. Биз эжең экөөбүз Акжол менен Дарбазга тиелик. Сен аман кал деп көзүнүн жашын төгүп Баяманга карап айтып турган жери. Айланайын о жалгызым Асманда жарык о жылдызым Айлаң bir кантип о табылат Арстандан калган о кырысым Жалгызды жалгыз о дебеген Жетимди жеккен о теңеген Кулдардын иши курусун Айланайын о жалгызым Айлаңды таппай узарладым Эки бир көзүмө ортосу Эт жүрөгүм о толтосу Кара бир көзүмө ортосу Ак жүрөгүм о толтосу Сен ушинтип отурганда Атаң бир жанышып алкынып Кирип бир келер болсочу Айтайын арман оğul ал, айтканымдың оğulak сал.
Балапан жүнүңө бат элек, балтыр биретиңе кат элек, атанын жөнүн о билелек, акылың толуго кирелек, кайрат бір кылыш о не керек, куп десең айткан о сөзүмө, кул деле болсоң о тиейин, Кудадан сенин о жаныңдын эсендигин о тилейин, кулунум сенден айрылып, жатсам да турсам о кайгырып, канткенде тирүү жүрөйүм, жаманда болсоң кулдарга, жалынып барып о тиейин, жараткандан о өзүңдүн эсендигин о тилейин. Жалгызым сенден айрылып, жатсам да турсам о кайгырып, канткенде тирүү жүрөйүн. Айланайын о кулунум, айлаңды таппай о курудум, мындан бир башкаң о акыл жок, мунуңду сурар о жакын жок. Жалгыз бир эркекке жалгыз кыз, жетим бир жесир о байкушпуз, мен тийбей сени агытпайт, чалынган торго сен бир куш. Деди эле дейт, анда Баяманын ачуусу келип, апасына карап айтып турган жери дейт. Айланайын о апаке, сүйлөтпөгүн о тилиңди, ак жолго тийбей алам деп, уруксат бергин о балам деп, келтирбе менин о женимди, андан көрөм о апаке, ойлогун түпкү о зилиңди, ак жолдар баз кулдарың, билеби сенин дилиңди. Айланайын о апаке, курсакта калып төрөлүп, жаш курадым о чырпыктай, кулунун кетип баратат, кулалы алган о чымчыктай, жатында калып төрөлүп, жаш курадым о чырпыктай, жалгызым кетип баратат, жага алмай алган о чымчыктай. Айланайын о апаке, кыямат кетем о сен үчүн, айланайын о эжеке, кыл чайбай кетем о сен үчүн, мен өлгөн соң экөөңөр өлбөйсүңөр не үчүн. Деди дейт, өлсөм өлөмүн, макул эмесмин деп. Анда Жаныш менен Байыш Баяманга иштерине ыраазы болуп, андан нары өтүп, баягы тактыда отурган Акжол менен Дарбаздын маңдайына барып, тоюна кут болсун айтып турган жери дейт, какшыктап, дубана болуп. Ассалому алейким, Акжол Дарбаз ханыбыз, ачылган хандар багыңыз, куттуу болсун эки бек, астыңда алтын тагыңыз, алыскы жолдон биз келип, амандашкан чагыбыз. Аллаху, Аллаху. Ак тоюңуз кут болсун, Акжол Дарбаз бегибиз, Жаныш менен Байыштан алынат экен кегиңиз, падышанын баласын өлтүрсөң суйт демиңиз, аралап көрсө кубанат ак калпак кыргыз элиңиз, куттуу болсун эки бек, үстүңдө алтын чениңиз. Кармалып турган баланын каяшаң айтар деми жок, калк бийлеген хандарга кайрат кылар эби жок, жанын сактап калууга жанышпай иштеги жок. Куттуну кийген боюңуз, куттуу болсун тоюңуз, хандын уулун карматып кабыл болду боюңуз. Ак тоюңа кез келдик, алыскы жерден биз келдик, атка минип тез келдик, Акжол Дарбаз эки хан, кайратың баруу миңердик. Жазылыптыр тырышың, жарашыптыр ырысың,
Жаныштын жалгыз баласын өлтүргөн турусуң, өлтүрбөйсүң эмгиче өкүмүңөр курусун. Бир кетирип алган соң кетирмек душман дарманын, кан болмоктон бек болсун, качыруу керек арбагын. Өлтүрбөй тирүү коем деп уят болуп калбагын. Кезегиң келди эки хаң, кармасаң жакшыңы кармагын. Ертеле басып өлтүргүн жаныштын баласын, эжесин бириң аласың, энесин бириң аласың, бириңерге бириңер күйөө болуп каласың. Мындай кызык турмушту кайдан бир издеп табасың. Камыңгыла эки бек кожомолду жыялы, баланы бачым өлтүрүп, ай салкын менен күмүштү экөөнө нике кыялы. Алтын парда көшөгө ак ордогу тарттырып, 6 кабат мамыкка ай салкын менен жаткырып, үлгүлүү шаар үзүрдөн керегиңди таптырып, шашылгыла эки бек баланын каны чачылсын, өмүрдөгү кул болгон тырышыңар жазылсын. Муну көргөн душманы кан булгандай басылсын, өкөңөр эки сулууга үйлөнө турган асылсын. Аллаху деп турду эле дейт. Анда ак жол менен дарбаз кубанып ойлоду, оналарым туура айтат, баланы башымыраак дар каскыла дейт. Ошондо Байыш Баатыр дардын жибин тебелеп туруп айтып турган жери дейт. Ак жол дарбаз кулумсуң, ак караны ылгабай, кара ниети золумсун, баяманды өлтүрүп, даңкын көпкө угулсун, жалгызынан ажырап, күмүш ай менен салкын муңду жашка жуунсун. Сак окшогон арамы, жаманды Кудай алабы, кара дарга муунту басып көрчү баланы, өлтүрбөгүн баланы өзүңө тиет залалы. Ак жол дарбаз байкагын, анын эми айтамын, аштаны келди кулулу, азым шаар үздүр каланын, акыл менен ойлоп бил айтып турган саламын. Андан көрө эки кул аманын келе баланын, эси жок кулдар карагын, эси келди каланын. Эмдигиче билбейси эки бектин кабарын, көдөнү жоктор билбейси көрсөтүп айткан саламын. Андан көрө эки кул эсенин келе баланын. Карлуу болсоң кармашып көрөйүмбү хандарым, кабыргаңдын тоңдору сөгөйүмбү хандарым, как жениңди оргутуп төгөйүм хандарым. Калмактарын билбепсиң ханыңдын келип калганын, ак жол дарбаз байкагын, ачыгын эми айтамын. Айбы жогун мындан би атасы келди баланын, күнөөсү жогун мындан би күйөрү келди баланын. Жаны жоктор билбейси жаныштын келип калганын, багы жоктор билбейсиң эй Байыштын мында турганын деп башындагы кууларын алганда ак жол менен дарбаз жаныш менен Байышты таанып эси болуп жыгылган дейт. Залкар устатыбыз Тууганбай Абдиевдин аткаруусунда көп ырдатып, көп угуп жүрдүк эле. Акыркы мезгилде ал киши ошол жанагы көп чыгармаларды Курманбек, Жаныш Байыштарды аткарып, эл журтубуздун эсинде калды да. Абдан сонун мына кыйладан бери бул чыгарманы уга эле келек. Мен кадимгидей мына ошо сүңгүп, ошол ак жол дарбаз, Жаныш Байыш ошолордун элдин арасында жүргөндөй эле болдум баягыдан беричи. Сиз ырдап атсаңыз. Ошол мурун Орунтай деген казак агайыбыз бар эле. Ушул аткарат эле. Тууганбай Абдиевден мурун. 65-64 биз ошо 9-10 класстарда окуп элек. Ошондон угуп, магнитофонго жазып, үйрөнүп, ошонан китептерин окуш элек. Мен ошол устаттан көп эле сурап, көп нерселерди билип калдык кошо жүрүп. Анан менимче бул чыгармаларды буга чейин ошол Сарыгунандан, эмелерден, калыктардан үйрөнгөн Дыйканбаев, ошолор айтып жүргөн деп айткан жактары бар. Мына эми сиз дагы биздин калың журтка ушундай бир жакшы маанайда тартуулап сонун кылып айтып бердиңиз. Кадырман калың журт, сиздер Актаңдай теле долбоорун көрүп атасыздар. Актаңдай теле долбоорунун бүгүнкү коногу айтылуу сузактан, узактан дегендей мына биздин Абдыманап бабабыз өзү манасчылыкты, дастанчылык өнөрдү, анан дагы агартуучу, ошол канчалаган жаштарга таалим тарбия берип,
өзü mına 80'din serpantine көздөй бараткан mezgilde mına ошол бизден уңгу жолдун учугу дагы улана берсин, элдик өнөр өчпөсүн, элибиздеги ушул бар өнөрдү жаштарга, биздин калың журтка тартуулар деп келип отурасыз. Sizge dagы бакубат карылыктарды каалайбыз. Эми дагы кайсы чыгарманы бүгүн буйруса? Эми мен дагы ушу Кол мырза менен Аксаткынды Эң сонун. айтып берейин. Кээде Мырза уулу менен Аксаткын дейт. Ушу Кол мырза менен Аксаткынды эл ичинде айтылып жүрөт. Бул сүйүүнүн гимни деп. Ушул сүйүүнүн гимни болгон Кол мырза менен Аксаткынды айтып берейин. Алайдан чыккан Кубаттын уулу Кол мырза Ноокаттан чыккан Аксаткын сулуу менен жайлоого көчүп бара жатып таанышып калат экен. Жайлоолору жанаша экен. Şu janda өтүп бараткан Кол мырза Аксаткын жетелеген төөнүн нардын жүгү болуп калган экен. Токтотуп нардын төөнү чөктүрүп кайрадан артып оңдоп берет. Ошентип экөө ошо жерде таанышып, анан бирин бири жактырып калышат. Кол мырза мал жоготкон киши болуп Аксаткындардын айылына келип Аксаткынга учурап кетип жүрөт кээде. Аксаткындын башы байлануу кудалап койгон жери бар. Күндөрдүн биринде Аксаткындардын айылында чоң той болот. Түндөсү үйлөнүү тою. Ага бүт эл кетет. Аксаткын Кол мырза келип калабы деп барбайт тойго. Айткандай эле Кол мырза келет түн ичинде. Бирок Аксаткындын агалары Кол мырзанын келгенин байкап калышат дагы. Кол мырзаны өлтүрүп күлдөбөгө көмүп коюшат. Кол мырзанын атасы баш болгон туугандары кайра издеп келип табышпайт. Күйүткө чыдабаган Аксаткын акыры ашкере кылып элге билгизип айтып турган жери дейт. Коптанда келдиң жылгалап, кондоздан бөркүңө булгалап, караңгы келдиң жылгалап, кара бир бөркүңө булгалап. Кырмызы жастыгы башымда, баш айы төшөгү астымда, жаткан бир элемде жан баштап, жаш башты жалаң ой каптап. Капталдай басып жол салдым, капшыттан кирип кол салдым, тууралай басып жол салдым, тушумдан кирип кол салдым. Жалынга менен болбодуң, жаныма карай сойлодуң. Койгой бир десем койбодуң, коynuma карай сойлодуң. Чыгып кет десем чыкпадым, чыкмак бир түгүле укпадым. Түн жарым уктадым, укмуштуу түштөрү толгондум, уйкумдан чочуп ойгондум. Эшикке келдиң бир шыбыр, эч ким албекен деп койдум, эч күмөн албай тек койдум. Корого келдиң кош шыбыр, козум албекен деп койдум, козголуп койбой тек койдум. Козум ал десем киш экен, коңшуга дайын иш экен. Жанымдан туруп эрте кет, жаныңды сактар жерге кет. Кор болбой кетчиң душманга, калбачы менде бушманга. Тартпадың билеги мойнумдан, турбадың менин койнумдан. Эңкейип карап тешиктен, эки адам кирди эшиктен. Босого бойлой ыргыдың, мойнуңдан жерге шыргыдың. Кош камчы тийдиң сооруңа, кош канжар кирди бооруңа. Ичегиң жерге чубалды, иреңиң өчүп барды.
Alt adam geldin jıyılıp, aziz can kaldı kıyılıp. Ağamдар turdu söyleşip, har kimge akıl үйrötüp. Gülдөбө kazı ve caşırdı, büyüttü mintip aşırdı. Koygun dep eç kim o barbadı, korduğun mende o tartabı. Har kimdir mende aytabı, azabın mende o tartabı. Joktoşup geldi elinden, jogorku ayıl o jerinden. Joktoşup gelip tapkan jok, jorugu magan o jakkan jok. Suraşıp geldi elinden, sumsayıp kalgan o jerinden. Suraşıp gelip tapkan jok, surдөбө kazıp o çapkan jok. Surдөбө kazsang o tabılat, sultan bir yüzün жаңырат. Öldürgön kimdir ölgön kim, ölügün döngön o gömgön kim. Айтайын эмиң kalkına, aşkere bolsun o жалпыга. Ölgönüң бүгүн o el bilsin, өйдөтөн соккон o жel bilsin. Ajalın бүгүn o el bilsin, alıstan sokkon o jel bilsin. Minген bir atın gök kaşka, görkömü maldan o bir başka. Gök kaşka attı kaytarsın, gülpötün izle bu gelgendir. Gülдөбө kazıp аңтарсın, gülдөбө kazsan o tabılat. Gülüstön yüzün жаңырат. Adamdın gülü sen elem, alçanın gülü o men elem. Cidenin gülü men elem, jigittin gülü o sen elem. Жазында дарак o silkiner, жалтырап kaldı selkiler. Yüzünde darak selkiner, büyütte kaldın o selkiler. Alçanın gülü gübülsün, adamlar bizden o tüngülsün. Cidenin gülü gübülsün, jigitler bizden tüngülsün. Kancardı vurup aksatkın öldü, sүйünün güçün o turgandar gördü. Şamşardı vurup aksatkın öldü, aşıktık güçün turgandar gördü. Ay balli. Ушундай окуя өткөн экен. Ооба, бул ушул Аксаткын менен Кул мырза менен Аксаткын деп чындап эле жана сиз айткандай көпчүлүк айтып жүрөт. Мырза ул менен. Жанагы Залкар биздин устатыбыз Ашыралы Айталиев аябай жакшы айткан. Анан Залкар комузчу болуш монтажындагы бүүсүн чертип жүрөт. Мунун негизи тарыхый. Ошол эми ушул чыгарма алайда ушул Кубаттын бийи Кул мырза ноокаттан ошол Аксаткын деп айтылып жүрөт. Ооба. Негизи канча үлгүсү бар ошонун? Сиздин билишиңиз боюнча. Мен билгенден бир 2-3 вариант бар. Мына мен азыр айткан Барпынын варианты. Барпынын варианты. Барпынын варианты. Барпыдагы айткан учурунда. Барпыда айткан. Барпыдагы айткан китебинде бар да Барпын. Ошо бир 2-3 варианты бар да 3 варианты бар. Бар болуңуз. Мына биздин жаштарга айрыкча мисалы үчүн мынагы бизде азыр ааламда ошо мезгил болуп аткан учурда бүткүл ааламда жана мен башында ырдап деп өтпөдүмбү? Бүт телефонго байланып калдык деп. Бир учурда Ванга дүйнөнү желе басат десе Ванга жинди болуп калган деп айткан. Буга чейин биздин Залкар устат элдин чыныгы олиялары, Калыгул олия, туя кырчылар ушул заманда азыркы мезгилде айткан да, адамдар ушундай бир өтө тездикке жолугат, ушар болот дегендей. Азыр ааламды чындап эле мына телефонго байлап элдин баардыгы ушундай болуп турган чакта биздин кыргыз элибиз кылымдап келген биздин наркыбыз, салтыбыз, ошол биздин санжырабыз, дастандарыбыз, манас, төкмөлүк, ошону менен бирге эле биздин жомоктор менен баш болуп,
ошол каада салт наркыбыз бар кезде бул нерсе эч качан кыргыз эли жоголбойт, элдик өнөр өчпөйт деген мен чоң үмүттө жана Батма Кебекова эжекебиз айтпайбы, бул элдин күзгүсү деп. ооба. Эми мына бүгүн аябай жакшы биздин казынага, элтерге, Актаңдайга, негизи эле элибизге чоң дагы бир чоң байлыкты айтып берип отурасыз да. Анан бая ушул баарылашып сүйлөшүп отурсак, жаштыгым Ошто өттү эле, анан Ошто ушул баягы бир жакшы терме бар эле, Ош деген ыр бар эле. Ооба. Ошону да бир аткарып койсом дедиңиз эле. Келиңиз эми баягы. Айтайын, ооба. Мен Ошто 7 жыл жүрдүм да, окуп, иштеп дегендей. Ошунда бул Ош жөнүндө ошо 60-жылдары ырдалып жүрдү, 64-65. Кийин негеdir ырдалбай калды. Биз анда жаш элек, анын автору ким, анын текстин ким жазган билбейбиз. Анан жакшы эле да. Ооба. Анан мага жагат да. Анан ушул ырды Ош шаары жөнүндө да. Ооба. Ош эми мындай тоюмдуу, берекелүү шаар да. Ошол жөнүндө ырдалган. Анан мына биз 65-жылы келип окууга кирдик. 10 тыйындан 5 тыйын чай эле. 15 тыйын менен курсак тойгузуп, немеге кирип кетет элек. Немелер кайнап турат, шарактап 6,5, 6да. Ошо жана акындар бекер айткан эмес. Кыргыз жери сопсонун, кыйласынан ошсонун. Чай ичиң деп турушат, чааралап досторуң деп. Ушул Ошто ушул ырды мен аткарып коеюн. Ушул Ошто мектептеринде, орто окуу жайларында, жогорку окуу жайларында окуп, иштеп кеткендер алыста жүрүшөт да. Ооба. Мына биз менен окуган таластык балдар да бир жолдо келе элек. Мына эл канча жыл болду. Ошол алыста Тажикстандан келип окушкан, Өзбекстандан, ушундай жакшы шаарда. Ошол эме болсо бул балдардан сураңыз, ушу телевидениени билбейм, радионун фондусунда ушул болуш керек да. Ушуну бир кайталап берип туруш керек. Менимче дем, менин оюм. Ооба. Мен ушул Ошту колдон келишинче ырдап берейин. Бар болуңуз. Oş karabil süzgön denizde, dalaylar seni sezişpey, canında turgan jallabat, janaşa turgan egizde. Oş baylıkka tolgan mekeni, bayqabay жүргөн экени, атыңды бугуп алыстан деңиздей толкуп кетемин. Oş жаштыгым калды койнуңда, жаштык кез кандай сонунда, жаркылдап гүллөп жүрчү элек ак бурасынын боюнда. Oş dostlar bir menen seyildi, Sulayman toğu çıkçı elek, özüңдө жүргөн жаш курак али да эстен кетелек. Студент болгон жаш убак али да эстен кетелек. Эй вали, мына сиздин курагыңызда бул ырлар биз менен тең ырлар экен. Мен мына 60га чыгып 60-жылдар, 64, 65 жылдар аябай ырдалчу эле бул. Мына негедир
ушул жагат да мага. Анан кийин албай калды 70-80 жылдардан. Биздин Ош радиосунда эл терди Болуш керек, болуш керек деп ойлойм. Буйруса биздин текстин ким жазган, биздин кызматкерлер бир эске алып туруп, балким бир ушуну берип жандандырып коер деген ойдомун. Ош шаары ушундай неме берекелүү, кутмандуу, тоюмдуу шаар да. Негизи эле бүгүн атайын ушул ата артып келдиңиз. Азыркы коомдо болуп жаткан нерселерге, негизи эле элдик өнөргө, жалпы эле жаштарга эмне бир өзүңүздүн кеңеш берип, эмне калуу тилектерди айтат элеңиз да бүгүн? Мен мындай айтат элем. Ушу мындай болуп атат да, мен ал кишилердин аттарын айтпай эле коеюн. Журналисттердин, менде жазылуу баардыгы кем экени, тиги мейманга мага окшоп келген адамдар да мынтип атат. Биз жаштар тарбиялаш үчүн дейт, кайната менен келиндин ортосундагы техника безопасности иштеп чыгышыбыз керек. Келин менен күйөө баланын ортосундагы техника безопасности иштеп чыгыш керек. Жок, мындай тарбия болбойт, сиңбейт мындай тарбия. Биз элибизди тарбиялаш үчүн ошо детсадтан баштап, өзүбүздүн элдик чыгармаларда Жомоктон баштап, жомоктон баштап аларды аткарыш керек. Жанагы киносценарий, сценировка деп атат го. Биз аткарчу элек да, Курманбектерди биз аткарчу элек. Ролду анан ошол образга кирет элек. Мына Эр табылды мисалы үчүн, Эр табылды эпосунда бардык нерсе бар да. Бу ата энеге кандай мамиле, карындашка, балага, кайнене, кайната, доско, даже рекетчилик дагы бар. Эр табылды. Мына биздин элдер окубайт да, окубайт. Манасты дагы мына мен бир неме айтып коеюн. Мисалы үчүн Чыңгыз Айтматов ушунча талантты каяктан сузуп алды? Бул Манастан сузуп алды. Манасты 3-4 жолу окуп чыккан Чыңгыз Айтматов, өзү да айткан. Мына Манаста жатат океан. Биз ошолорду окуп, ошолордон жаштарды ошо детсадтан баштап тарбиялашыбыз керек да. Немеге ошо элдик чыгармалар. Ошондо анан сиңет. Мына мисалы Чолпонбай, неме ушул Манасты, немелерди, Эр табылды, Курманбектерди окуганда, мына Баткендеги балдар, ошолор окуган. Ошон үчүн алар эрдикти көрсөтүштү да. Ошо чыгармаларга сугарылган, тарбияланган. Биздин элде айткан, мына эпостордо элди жерди коргогон баатырларды айтканда, бизде девиз болгон элибизде. Жарым карыш жер кеткиче ийинден баш кетсин деген да. Балам, сен аркаңан ок тийбесин, качпа деген. Тийсе ок алдынан тийсин. Мына кече эле 1000 жыл мурун Турция, түрк мамлекети Кыргызстандан жардам сураган. Бая неме менен тиги алы жетпей, жанагы Византияга. Алы жетпей, анан Кыргызстандан ушу жерден Алатоодан 30 000 атчан аскер барган. Барып анан византиялыктар талкалап Изник шаарын бошоткон. Мына биздин тарыхтар жатат да бардыгы. Биз ошолорду казып жаштарга сиңиришибиз керек да. Анан биз мындай да, арабтарды көрүп, мейли, дин мейли, арабча кийинип алып, неме, анан Европаны бар Москвада же Италияда иштеп келишип, майка түршөн кайната кайненеси менен казанды айланып басып жүрүшүбүз болбойт да. Биздин өзүнүн нарк, нәсилибиз ошол дастандарда, эпостарда жатат Манас болуп. Ошого биз тарбиялашыбыз керек. Эң туура айтасыз. Ошолорду окутушубуз керек да. Эң туура айтасыз. Ошол негизгиси биздин бабалардын баскан жолу бул эң биринчи башаты жомокто экен. Дастандарда, санат термелерде, элдик өнөрдө жатат. Кантип кайната кайненени сыйлашкан, ошолордо бардыгы бар. Анан кайнене менен күйөө баланын ортосунда техник безопасность иштеп чыгышты. Эми аларды аттарын айтпайт. Бул да мейли байкап жүрөм да. Өнөрпоз адам катары. Манасты мен ойлойм жалпы Кыргызга бардыгына кенен жеткириш үчүн Ашым Жакыпбековдун Теңир Манас баягы кара сөздө анан дагы бир мен китеп алдым. Ошол дагы кара сөз менен жазган экен. Мындай да. Бул аябай элге чыныгы жетет экен да. Мен ошону ойлор элем. Бөлүп койдум. Манасты 1 класстан баштап 11 класска чейин окутуш керек. Биз Манас бабабыз тиги дейбиз, 99% эл окубайт. Муну мен ооба. Ачык айкын билем. Ошону окутуп, ар бир жылы экзамен алып, ошентип биз Манаска сугарып барышыбыз керек да балдарды. Аны
Мен баягы өткөндө айттым го, Манасты ким окуп алса, алар бок мурун деп. Сен бок мурун жаман көргөн Манасты. Сизге Кыз келиндерди айтпай. Мен азыр мына телевизордон дагы бир жолу кайталап коем. Ушул Манасты ким окуп алса, башынан аягына мындай жактырбаса, ал жигиттер бок мурун, кыз келиндерди эмес. Мына 110 миңге, 105 миңге телефон алгандарды мен 3-4 жолу көрдүм. А Манас 3 немеси 11 миң сом турат. Ушуну алып оку деген адам жок. Манасты Фиртом 40-50 дейин окуш керек. Ал 9 класстагы бала Манастын эчтекесин түшүнбөйт да. Эң туура айтасыз. Сизге бакубат каалык каалайбыз. Буюрса мына 80-дин серпантинине жакын эле калдыңыз. 80-ге чыктым дегениңизде дагы буюрса ушул жерге келип биз элтерге чакыралы, элге дагы кеңешиңизди айтып, дагы ушундай эле каалооңузду убакыт болсо бир неме калып тур, айтып коеюнчу. Мына грузиндердин Шотор Уставелдин Жолбарс терисин кийген баатыр дегени бар да. Мына Тариел Автанды деген неме. Эми ошондо Тариел немени Нестан Даражаны сүйүп калып Индияга барат. Болгону ошол. Аны неме ар бир кызды бергенде жүктүн үстүнө коюп сепке кошуп берет. Жүктүн үстүндө турат. Ооба. Грузинде. Биздин Манасыбыз кыргыз элин жок болуп кеткен сактап, чачылган жыйнап. Биз аны окубайбыз, сепке кошуп бербейбиз. Мына көрдүңөрбү? Ушундай да. Туура, бар болуңуз. Кадырман калың журт, мына биздин бүгүн төрүбүздө, Элтерде, Актаңдайда конок манасчы, дастанчы, агартуучу, мугалим, ардагер инсан Абдуманап Оморов бүгүн биздин конокто болду. Биз болсо сизге бакубат каалык каалайбыз. Небире чеберелер менен, эл журт менен элибиздин ичинде ушул акылман карыялардын катарында болуп, дайыма акылыңызды эл журтка ушундай айтып, өнөрдү дагы жаштарга ушинтип таза нукура жагын үйрөтүп жүрө бериңиз. Биз болсо сиз менен сыймыктанып, буюрса аз эле калдык. Алла Таала ошол сизге узак өмүрлөрдү берсин. Чоң маарекелерди өткөрүңүз, ошондо да чогуу болуп туруп, биз сизди чакырып, эл журтка өнөрүңүздү тартуулап туралы. Кадырман калың журт, сиздер Элтерден алыстабаңыздар. Биз болсо бүгүн коштошобуз. Кийинки көрсөтүүлөрдө жолукканча аман туруңуздар.